Украина кайсы бир чалгындоо маалыматын дале алууда. Ал Орусиянын кезектеги чабуул алдында эскертүү берүүгө жетиштүү. Бирок Американын колдоосу болбосо бул өлкөнүн шаарларын коргоо кыйындайт. Бул жоокерлер дем алыш күндөрү орус дрондорун ийгиликтүү атып түшүрүп, колунан келгендин баарын жасап жатышат. Биз Киевке жакын жерде жолуктук. Алар кайрадан абадан коргонууга даяр. Алардын тобу эски советтик жана украиналык кыскарылык атуучу куралдарды колдонот. Бирок алардын медициналык пакеттеринде акш берген. Орусиянын ракеталарын жок кылууда иштетилүүчү акшнын татаалыраак системалары башка жерге жашырылган. Ал эми батареянын командири Ярослав президент Трамптын чечими зыян алып келерин билет. Поки ми не відчули Биз анын кесепетин али сезе элекпиз. Бирок сезилет деп ойлойм. важче буде, але Кыйыныраак болот. Бизге колдоо керек. Эгер ал токтоп калса, анда кырдаал начарлайт. Эртели кеч абадан коргонуу ракеталары түгөнүшү мүмкүн. ракети можуть закінчитися. Акш курал-жарак берүүнү токтотуп жатканын укканда кандай сезимде болдуңуз? Кандай деп жооп берсем экен? Албетте жагымсыз болду. Биз көбүрөөк колдоо күткөнбүз. Бирок алар жардам бербесе, колубузда болгон нерсе менен күрөшөбүз. Эң заманбап курал-жарак жагынан Украина Америкага таянган. Алар баллистикалык ракеталарды атып түшүрүүчү патриоттор. Алыс аралыкка сокуруучу Химарс артиллериясы болчу. Сапаткан эмес, сандагы маанилүү. Акшнын куралы былтыр Украинага Курсктагы күтүүсүз чабуулун баштоого жардам берген. Орусиянын аймагын басып алуу соодалашуу үчүн зарыл болгон. Бирок Курск учурда оорчулук жаратып жатат. Украина болсо жерлеринен айрылууда. Ал эми акшнын колдоосу болбосо абал мындан да начарлай берет. The cost of this is the lives of our soldiers. Ал болбосо биздин жоокерлердин өмүрү коркунучта. Ал эми биз абалды оңдой албай калсак, анда согуш талаасында техникасыз калган жоокерлерибизди улам жогото беребиз. Soldiers without the equipment on the battlefield. Украина дале президент Трамп өз чечимин жокко чыгарат деп үмүттөнүүдө. Бирок ал мындан ары акшнын колдоосуна таяна албасын да билет.